Ölüm ушундай. Бул ölüm келгенде sen dayarsınbы, dayar emessинби, ошол эле маселе. Sen кааласаң, каалабасаң, ошончо эл сүйгөн, урматтаган, аркаңдан келип ошо сен сабагыңды уккан элдин бардыгы бир кыпындай да пайда бере албайт, кыпындай да зыян бере албайт, эгер эмне ölüm келген учурда. Ölüm бул ушундай бир чындык, акыйкат экен. Ölümдүн акыйкат экендигин көрсөтүп жараткан Аллах Таала кээде арабыздан жаштарды, кээде чоңдорду алып атат. Кээде кемпирлерди, кээде кыздарды алып атат. Кээде узактагы бирөөдү алып, паланчака өтүптүр деп уккан болсоң, кээде кошунан паланча өлдү деп жаныңдан бирөөнүн жанын алып атат. Бул жана мен башында белгилеп айткандай, ошол ölüm периштенин бизге кайра келип, WhatsApp'tan SMS жазып, дарбазаңыз тарактатып, келем саңа, мына кошунаңа келдим. Келем мына, чоң атаңа келдим. Аялыңа келдим. Балаңа келдим. Емис саңа келем деп, ар келгенде саңа такылдатып аткандагыз. Келем деп. Кээде биз, бечара жашаса болот эле дейсиң. Жок, сен жашап атасың, сен ибадат кыла бер. Аныкы бүттү, Кудай алып кетти, ал жагын Кудай өзү мээримди узат, райымын алсын, мээримин алсын. Жашаса болот эле, антса болот эле, минсе болот. Жок, болбойт. Ченелген ар кимдики. Болгондо болдурат болчу. Кул иннал мауталлази тафирруна минху фа иннаху мулақикум. Айткын, силер качкан өлүмдөн, силер сөзсүз бир күнага жолугасыңар. Сумма тураддуна иля алимил гайб. Андан кийин ашкере жана жашыруун иштерди билүү үчүн Кудайга кайтасыңар. Фа юнаббиукум бима кунтум таамалун. Жараткан Аллах Тааландан кийин силердин кылган ишиңердин бардыгынан кабар берет. Ашкере кылганың бар, жашыруун кылганың бар, көргөзүп кылганың бар, көргөзбөй, группа ой досторуң менен барып кылганың бар, баняга барып ал саунада ичкениң бар, башкаң бар. Бардыгын ашкересин дагы досторуң, татарлыктар билген нерселерден дагы кабар берет. Татарлыктарга көрсөтпөй, секретти түнкү саат 3-те барып кылганыңдан ham кабар берет дейт. Фа юнаббиукум бима кунтум таамалун. Бардык ишиңнен жараткан Аллах кабар берет дейт. Жума сүрөсүнүн 8-аяты. Açıp көрүп алсаңыздар болот, кыргызча Кур'ан болсо керек бизде дагы. Al-Munafiqun suresi 11-ayat. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah bir de nefsin canını keçiktirбейт, eğer acalı kele turgan bolsa, antkeni Allah sizlerden emne kılıp atkanыңардын bardığından kavardar, bilүүчү zat deydi. Bakara suresinin 154-ayatı. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ هَمْوَاتٍ. Allah yolunda ölgünleri ölükte ve septeve gile. Vel ahya. Belki alar tiriu. Velakin la taş'urun. Bir oğanı seler. Anın tiriu ekenin bilbeysiner, sezbeysiner. Ve lenebluvannakum bi şeyin minel khawfu vel cu'. Biz silerdi kede sınayımız. Ne menen? Korku menen. Vel cu' açkaçılık menen. Ve naqsun minel amval. Kede baylığınlarda azaytıp koyup sınayımız. Vel anfus kede aranlardan bir ödün canını alıp sınayımız. Ölüm verip. Vassamarat kede möme jemişiңер bolbay kalat. Wa bashshiris sabirin. Oşunday okuyalarga, sabır kılgandarga sүйүнчүлөгүн. Урматтуу жамаат, ölüm hakikati, hakikat ekenin barыбыз билебиз, муну эч ким талашпайт. Бирок биз ошол гапилет неме кылганы, мына ошол дүйнө иштери, бир өлбөй тургандай, же болбосом дагы бир аз жашай тургандай, же болбосом мен өзüm жакшы эле сезип атпайм, бал өлөт адамдар башкача деп бир көрбөңүз. Сизден кыйын, сизден дадил, сизден ден соолугу мыктылар өтүп атат. Балки мен жашмын десеңиз, сизден жаштар өтүп атат. Мен каарымын, башкамын десеңиз, анда деле ошондой. Ошонун үчүн Кудайдын берген бул өмүр неаматы, жашоо неаматы, муну бир убактылуу, бир ошол пайдалуу жараткан Аллах Таала, "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." İnsanlar menen жиндерди ибадат үчүн гана жараттым дейт. Мына ошол Кудай Таала талап кылган, Кудай максат кылган жолду, өмүрдү, ден соолукту, убакытты пайдаланганга аракет кылалы. Коронавирус келди. Баары коркун маска такты, башка кылды. Жугат экен, өлүп калат экен, башка болот экен деп. Бирок Кудай каалабаса өлбөйт экен, өлбөй эле отурабыз. Канчалаган адамдар, канчалаган кыйындар өлүп кетти. Кырылып калды былтыр ушул маалдарда. Бирок Аллах Таала не? Ошол адамга өмүр бергенде сынап, бул коронавирустан кийин оңолсо керек деп коронавирусту жөнөтөт экен. Бул авариядан кийин оңолсо керек деп аварияны жөнөтөт экен. Бул бир турмушу бузулгандан кийин оңолсо керек деп турмушун бузат экен.
Atası өлгөндөн кийин оңолса керек деп, атасын өлтүрүп көрөткен. Кедейчиликтен өзүнө келер деп, кээде ишиңиз болбой банкрот болот экенсиз. Бирок ушунун бардыгына сабыр кылып, кайрадан туруп Кудай жолун тапсаңыз, мына ошолор утту, мына ошолор ийгиликке жетти.